Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте Айша енеміз айтады: "Қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Ман хусиба яумал қияма узиба." Ким қиямат күні сұрақ кімден алынған болса, ал адам сөзсіз азапталады дейді пайғамбар. Қайсы бір адамдан Аллах тағала сұрақ алған болса, "Ей пенде, неге мындай қылдың? Ей пенде, білесің бе мындай қылдың?" деп сұрақ қылып, ошол менен талқылаған болса, ошол адамдан сұрау ұзатып сұрақ алған болса, демек ошол адам сөзсіз азапқа душар болды дейді пайғамбар. Ошонда Айша енеміз: "Я Расулаллах, фақулту алейса қад қала Аллах." Аллах тағала Құранда мынтип айтты эле го дейді. "Фасауфа юхасабу хисаба ясира." Жақында адамдар жеңіл сұрақ менен сырылады деп айтты эле го. Ал сұрақ қандай болот анда, я Расулаллах? Жеңіл боло турган болсо адам кантип азапталсын, я Расулаллах dedi. Себеби Айша енеміз бул аяттын тафсири менен пайгамбар айткан сөз эки башка болуп калгандай сезилди. Ошондо пайгамбар айтат: "Фақала лайса зака хисаб." О Айша, бул эсеп эмес. Сен айтып аткан аяттагы келген жеңил сурак деген ал эсеп эмес, сурак болбойт ал дейт. Ал иннама заликал ард, ал болгон Аллах тааланын адамдарга көргөзмөзү көрсөтөт. Аллах таала сунуштап көрсөтөт адамдардын кылган иштерин. Ей пендем, билесиңби? Фаланчы күнү ушундай иш кылдың эле го дейт. Ман нухашал хисаб яумал қияма узиба. Ким кыямат күнү сурак бериле турган болсо, Аллах кимден чындап сурай турган болсо, ошол адам чындыгында жок болуп азапталат дейт. Урматтуу мусулман туугандар, кыямат күндүн эсеп болгондун ар кандай абалы бар. Кыяматта урматтуу мусулман туугандар, адамдар ар кандай абалда Аллах тааласына эсеп сурак берет. Биринчи бир топ адамдар бар, вообще сурак бербейт. Аллах булардан эчтеке сурабайт. Сурабай туруп не кылат? Дароо бейишке киргиле, жаннатка киргиле дейт да. Элдер кыйынчылык болуп, бая жерде макшарда машакат болуп, ысык болуп, суук болуп, тозокту көрүп кыйналып атканда булар көлөкөдө, бейпиликте, тынчтыкта буларга такыр сурак болбойт. Аллах таала буларды бейишке сурагы жок киргизген адамдар. Алар кимдер? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Күндөрдүн биринде Аллах мага жерде ошо кыяматта болгон адамдардын баарын мага көрсөттү. Мен ошол жерден кээ бир пайгамбарларды көрдүм" дейт. Кээ бир пайгамбарлардын жанында 3-төн 10га чейинки адамдар бар экен дейт. Элестетип койгула. Пайгамбарды ушунча күчтүү адам болсо дагы, ушунча сөзү таасирлүү, мыкты адамдар болсо дагы, артынан 3, 5, 10 адам эрчеген кээ бир пайгамбар бар экен. Андан бир пайгамбарды көрдүммү дейт пайгамбар. Жанында 2-3 адам бар экен болгон дейт. Ушунча жыл даават кылды, артынан 2 адам же 3 адам ыйман келтирет. Анан бир пайгамбарды көрдүм, жанында такыр эч ким жок экен дейт. Демек, урматтуу мусулман туугандар, ыйман, жооп берүү деген Аллах тааланын колунда экен. Пайгамбарлар канчалык айтса дагы, бирок Аллах жүрөгүн жаап койсо, Аллах кайсы бир адамга ыйманды ыраа көрбөгөн болсо, Аллах ал адамга ыйманды бербеде элчибейт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мага бир чоң мындай бир караан көрсөтүлдү" дейт. Балким ошол караан менин үммөтүм, менин коомум болуш керек, мусулмандар болуш керек деп ойлодум дейт. Пайгамбарыбызга: "Эй Мухаммад, бул Муса жана анын элчүүчүлөрү" деп айтылды. Мусанын коому деп айтылды. Анан аңгыча бир аздан кийин пайгамбарыбыз мага дагы бир чоң караан көрсөтүлдү дейт. Аябай көп, чоң. "Эй Мухаммад, ушул караан, ушулардын баардыгы сенин үммөттүң" dedi. Ошол үммөттүн ичинде 70 000 адам бар, бейишке эсеби жок, сурагы жок, түп-түз кирип кетет ey Мухаммад. Урматтуу мусулман туугандар, ушул хадисти укканда пайгамбардын 70 000 адам сурагы жок дегенде бизде жүрөктө бир мындай сезимдер болдубу? Алла, ошол 70 000 катарында мен де болоюнчу деген нерсе барбы? Алла, ошол 70 000 катарында мен де болоюн деп дуа кылыш керек, тырышыш керек, аракет кылыш керек. Элестетип койгула. Сурак жок, эчтеке жок, машакат жок, тирилесиң, турасың, эс аласың, көлөкө турасың, бейишке дароо кирип кетесиң. Анан пайгамбар ошол сөздү айтып коюп үйүнө кирип кетти. Пайгамбардын үйү мечит менен эле жанашылчу да. Пайгамбардын доорунда жашаган адамдар жакшылыкта ар дайым эмне болгон, оосконго аракет кылып шашкан алар. Ошол жакшылык кандай экен билейли, ошону аракет кылайлы деген адамдар болчу да. Анан пайгамбар кирип кеткенде бая отургандардын баардыгы эмне болду, сүйлөшүп баштады. Кандай дейсиңер? Ким болду экен алар? Бая 70 000 ким? Балким алар жахилият, бузукулук доорду көрбөгөн адамдар болуш керек деди. Экинчилер айтат, жок, булар исламда төрөлгөн мусулмандын балдары болуш керек деди. Үчүнчүлөр, булар өмүрүндө Аллага шерик кошпогондар болуш керек деп талкуулашып атты. Ар ким ар кандай сөз айтты. Анан пайгамбарыбыз үйүнөн чыкса, бая адамдар эмне кылып атты? Талкуулашып атат. Пайгамбарыбыз эмнени талкуулап атасыңар деди. Я Расулаллах, сиз айткан бая 70 000 ким, ошону талкуулап атабыз биз деди. Демек, урматтуу мусулман туугандар, бизде да ошондой бийик химма деп коет. Ой жүгүртүү, амбиция болуш керек да.
пайгамбардын убадаларына, ошол нерселерге адамдын ичинен өткөрүп, ошол нерсе кызыктар, ынтызарлык болуш керек да. Ошондо мен да болоюн деп аракет болуш керек. Бай адамдар ошол 70 миңди талкуулап атабыз, я Расулда. Алар кимдер экенин айтып атабыз, ар кимибиз ар кандай ойлор деди. Пайгамбарыбыз ошондо 4 сыпаттуу адамдарды айтты. Ушулар иншалла ошол 70 миңдин ичинде деди. Биринчиси, Аллах менен байланыш ушунчалык бекем болгондуктан, таянычы, таваккели Аллага өтө толук болгондуктан, адамдарга таянып, бирөөлөрдөн барып сурангысы келбеген адамдар. Барып, бирөөгө барып дем салып берип койчу деп суранбаган адамдар деди. Жүрөк жараткан менен байланган. Жалгыз Аллахтан суранат, Аллахтан үмүт кылат, бирөөгө барып колунан келишинче эч суранбайт. Керек болсо, жөн эле дем салып берип койчу деп да суранбайт. Экинчисин айтат пайгамбарыбыз, от менен шыпа издебеген адамдар деди. Эгер бир жерде оору келген болсо, от менен күйгүзүп дарыланмаган адамдар. Үчүнчүсү, куш учуруп, төлгө ачып, куш учуруп, белги ырым-жырым кылбаган адамдар деди. Арабтарда мурда ушундай түшүнүк бар болчу. Сапарга чыгарда, бир иш кыларда чыгып туруп кушту алып чыгып, чымчыктарды алып менеп атып, учурат эле. Оң жакка учуп кетсе, демек бүгүн ишим жүрүшөт экен, жолум болот экен, сапарга кеттим дейт. Бирок сол жакка учуп кеткен болсо, жок, бүгүн чыкпайм, болбойт. Чыкпай эле коюш керек. Демек, урматтуу мусулмандар, bizde de анча-мынча ушундай ырым-жырымдар бар, Мындай болуп калса мындай болот экен, тигиндей болуп калса мындай болот экен, анан баягы карамыш өтүп кетсе мындай болот экен, ит өтүп кетсе ишиң жакшы болот экен, дагы бир нерсе болуп кетсе деген баардык бейпайда ырым-жырымдар. Пайгамбар айтат, ошондой куш учуруп, ырым-жырым кылып, төлгөчүлүк кылбаган адамдар. Үчүнчүсү. Төртүнчүсүн жаратканга толугу менен өздөрүн тапшырып, таваккул кылып, тобокелчилик кылып жашаган адамдар. Ибадатта таваккул кылгандар, ырызкы табууда тобокел кылгандар, илим алууда тобокел кылгандар, жашоосунда негизи бардыгына тобокелчилик менен жашаган адамдар. Демек, урматтуу мусулман туугандар, 70 миң адамдын катарына киргибиз келсе, биздин дагы 4 сыпат бизде өзүбүз табылыш керек. Биринчиси, эгер бир кыйынчылык болуп, дарт келген болсо, оору келген болсо, ошону от менен дарылабаш керек. Экинчиси, колдон келсе өзүң дем сал. Эгер колуңан келсе, ал деген бирөөнүн баары дем салдырган арам деген сөз эмес. Боло берет. Бирок бирөөдөн үмүт кылбай, жараткандан толук үмүт кылып, өзүң аракетти көр деген сөз. Үчүнчүсү, баяна ырым-жырымга аралашпа, такыр аралашпа. Төртүнчүсү, жашооңдо тобокел кылып, Аллах ушундай кылып жашагын, кыска өмүрдө Аллага тобокел кылып өткөргүн. Ошондо бая 70 миң катарында боласың. Ошол учурда Уккаша деген сахаба, Уккаша ибн Мухсан деген сахаба дароо ордунан тура калды. Я Расулалла, мага дуа кылыңызчы, мага бата бериңизчи, ошол 70 миңдин катарында мен да болоюн, я Расулалла dedi. Пайгамбардан моментти пайдаланып сурап атат да. Негизи, урматтуу мусулман туугандар, сахабалар пайгамбардан дүйнөнү сураган эмес да. Я Расулалла, ишим жүрүшпөй атат, дуа кылып коюңчу, жүрүшпөйт. Я Расулалла, проблема болуп кетти, мындай болуп, ишим жүрүшпөй атат, дуа кылып коюңчу. Көбүнчө андай нерсени сураган эмес алар. Алар эмнени сураган пайгамбардан? Акыретти сураган, бейишти сураган, сиз менен чогуу болоюн деген сураган, Аллах менин күнөөмдү кечирсин деген сураган да. Анан баягы Уккаша пайгамбардан сурады эле, пайгамбарыбыз Уккаша сен ошолордун катарындасың деди. Сүйүнүчтүү кабар. Уккаша радиаланху демек бейиштик деп иншалла күбөлүк өтөбүз. Себеби пайгамбар өзү күбөлүк өттү. Уккаша бейишке жөн эле эмес, эсеби жок кире турган сахабалардын бири. Сурагы жок кире турган бири. Аны көргөндөн бир адам да туруп пайдаланып кайын деди да. Я Расулалла, мага да дуа кылыңызчы, мен да ошолордун катарында болуп калайын деди. Пайгамбарыбыз Уккаша сенден озуп кетти, биринчи сурап койду деди. Урматтуу мусулман туугандар, 70 миң дезе бизге ойго келиши мүмкүн. 70 миң өзү пайгамбардын 120 миңден ашык сахаба болгон да. Андан бери канча табииндер болду, солих адамдар, андан кийин канча алымдар келди, мазхаб башчылар, имамдар, андан кийин канча алымдар келди. Демек бизге 70 миң очередь эле жок болуп калат деген түшүнүк болушу мүмкүн. Бирок алымдар айтышат, пайгамбардан башка да бир хадис бар. Ошол 70 миңдин ар бир миңинде дагы 70 миң адам болот деген. Демек ошол нерсе бизге жүрөккө үмүт берет. Ошого кошулган Аллах Таала түрткү себеп болот. Урматтуу мусулман туугандар, бул биринчи эсеп болгон адамдар, кыяматта эсептин биринчи түрү. Демек, сурагы жок бейиштирген адамдар. Экинчи түрү адамдар, урматтуу мусулман туугандар, жана аятта келгендей жеңил сурак менен киришет иншалла. Жеңил сурак деген кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Аллах Таала бир адамды өзүнө жакындатат. Кыямат күнү. Жакындатып өзүнүн рахматын ошол адамдын үстүнө коёт. Ошол адамды жашырат. Элин астында ачык кылып жарыя кылбайт. Кыяматта, урматтуу мусулман туугандар, миллиард канча адам болду, бардыгы ошол жерде болот да. Адам алейхиссаламдан баштап эң акыркы төрөлгөн кыяматтын астында акыркы адамдагы бардыгы бир жерде болот. Бирок Аллах Таала бир топ адамдарды, бир адамды өзүнө чакырат.
Елдің астында шерменде қылбайды. Елдің астында жайып айтады. Өзіне шақырып тұрып, жашырып елден. Анан бая пендесін айтады. Ей пендем, білесің бе, паланша күні ушундай сен қылдың беле, мындай ишти, ката ишти дейді. Бая пенде, ой Алла, ошо мен катаны мен мойныма алам, мен кылгам дейді. Ей пендем, мына иш сеникиби? Ара амал китептерден көрсөтөт. Ушул сеникиби, сен кылдың беле? Ей Алла, о мен кылгам. Ей пендем, мынаны сен кылгансың, мен кылгам деп баягы адам мойнуна алат дейт пайгамбарыбыз. Мойнуна алып отуруп, ошол адам ойлоп калат. Ушунча нерсем бар экен, демек болду, мен баягы уже бүттү окшойт, өлдүм окшойт дейт да. Дегенде Аллах Таала айтат: "О пендем, ушунча катаңды күнөөңдү сени дүйнөдө жашырдым эле, элге шерменде кылбадым эле" деген да. Аллах бүгүн биздин ар бирибиздин каталарыбыз бар да. Аллах жашырып атпайбы чынбы? Элге жайган жок, жарыя кылган эч ким, ар кимдин өзүнүн катасы бар. Аллах жашырып атат. Аллах жашырып атат качан? Пенде ошол катасын өзү жайып ачып салмайынча жашырат. Бирок адам өзү жайып, кече күнү мындай кылып койдум, кече мындай болду, күндүзү мындай кылды, түндө мындай кылдым, бирөөнү барып мынтип кеттим, бирөөнүкүн жулуп кеттим, мурдап кеттим деп мактанып жаймайынча Аллах жашыра берет. Пенде өзү жайган сайын, пенде ачкан сайын Аллах жайып берет. Эй пендем, дүйнөдө сенин каталарыңды жашырдым эле, бүгүн дагы жашырам о пендем. Бүгүн сени кечирдим о пендем, амал китебиңди алыңның да оң жагыңан ишке кире бер пендем дейт. Урматтуу мусулман мырзалар, бул ошол эсеп кысаптын экинчи түрү. Аллах Таала жеңил эсеп кысапты ушуну айтат. Үчүнчүсүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Аллах Таала Кур'анда айткан: "Хисабун хасир". Оор эсеп кысап, оор сурак болот. Ал деген жана пайгамбар айткандай, адамдан Аллах Таала сурайт, эмне кылдың деп кайра талап кылып сурадыбы, демек ошол адам азапка дуушар болот да. Ар бир нерсесин көрсөтүп сурайт. Бул деген капырларга болгон сурак. Бул деген күнөөкөр мусулмандарга болгон сурак болот.